the most important thing for people in Ukraine, which are under each day's attacks, to have really strong security guarantees. What I say is they should stop right now at the battle lines, go home, stop killing people and be done. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным. Өткөн аптада АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алдыңкы күндөрү Будапештте жолугары айтылган эле. Эми Трамп пайдасыз жолугушууну каалабай турганын билдирип, Ак үй бул жолугушууга даярдыкты токтоткону белгилүү болду. Трамп эмне үчүн оюн өзгөрттү? АКШ Украинага тамагавтты берсе, согуштун нугу кайсы тарапка өзгөрөт? Орусия кандай жооп кылышы мүмкүн? Украинадагы согуш дагы канчага созулат? Бул чыгарылышта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? 17 октябрда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленский Вашингтондо жолуккан. Бул жолугушууда томагавк ракеталарын Украинага берүү жана жалпы эле Украинанын абадан коргонуусу боюнча сүйлөшүлдү. The most important thing for people in Ukraine, which are under each day's attacks, to have really strong security guarantees. NATO is the best, but weapon is very important. Allies on our side is very important, and between us, for us, bilateral security guarantees between me and President Trump is very important. I don't know, we didn't speak with details about it, but this is the most important document because the United States is very strong. President Trump, you are the middleman right now, hoping to end this conflict. Who is doing a better job negotiating, President Zelensky or President Putin? I think they're both doing a great job in that sense. We have to get it done. We've got to take some of the hatred of each other. You know, they don't like each other. I say that in front of President Zelensky, but I say it in front of President Putin too. They have tremendous bad blood. It's really is what is holding up, I think, a settlement. I think we're going to get it done, and we have to make it long-lasting. As I said in the Middle East, everlasting, right? Everlasting. And the Middle East is a much more complicated situation. You know, we had 59 countries involved, and every one of them agreed. And it's, you know, it's sort of amazing. Most people didn't think that was doable. This is going to be something I really believe that's going to get done. I had a very good talk yesterday with President Putin. I think he wants to get it done. Журналисттердин суроолоруна жооп бергенден кийин Трамп менен Зеленский өзүнчө сүйлөшкөн. Жолугушуудан кийин Зеленский журналисттерге маалымат жыйын берип, сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун белгилеп, томагавкты берүү боюнча дагы сөз болгонун ырастады. Бирок бул тууралуу коомчулукка билдирүү жасабай турууну туура көрүшкөнүн айтты. I think we have to stop where we are, and he is right. President is right, and we have to stop where we are. This is important, to stop where we are, and then to speak. If one man doesn't want to, there's other people, but I agree with President. Yes, both sides have to stop. But between us, it's about Putin, because we didn't begin this war. Ал эми томагавк ракетасы боюнча Трамп башкача билдирүү жасады. Ал бул курал АКШнын өзүнө керектигин айтты. Бирок эксперттер Трамп Украинадагы согуштун эскалациясын каалабагандыктан жана диалог менен чечүүнү көздөгөнү үчүн томагавкты Украинага берген жок деп эсептешет. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков медиахабка томагавк ракетасынын негизги тактикалык, техникалык мүнөздөмөсүн талдап, бул ракета согуштун нугун кайсы тарапка өзгөртөөрүн айтып берди. Негизи мунун эң мындайча тактикалык жактан жакшы бир өзгөчөлүгү бул көп функционалдуу, анан суудун астында да, суудун үстүндө да, жердин үстүндө дагы мындай колдонулуп атканга бардык мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Үчүнчүдөн дагы бир өзгөчөлүгү бул ушунчалык абдан высокоточный деп коет орусча айтканда, таамайлыгы жагынан абдан алдыда турат. Мындай разлет деп коет да, мына ошо берилген участок же ошол берилген целдин ата турган болсо, жаратылышында разлет бир 200-100 метр бою аралык, андан да аста, мындай абдан таамай түшөт. Анан анын ошол баягы компакттыгы, мобилдиги бир, анын мен билгенден бир узундугу бир
6 метрге жак 6 метрден ашат. Ал эми баягы ракетанын баягы канаты бир 2,5 метрге чейин, диаметр бир 52-54 сантиметр болуш керек, ошондой да. И бул алганда да бир 300ге жакын килограммды алышат дагы. Баягы расстояниясы, мына аралыгы, ракетанын аралыгы 1600ден 2400 километрге чейин учат. Бирок акыркы убакта 1600-1800ге колдонушат. И акыркы убакта мунун дагы бир өзгөчөлүктөрү чыгып атат. Мунун баягы ракетада GPS орноштурулган, GPS системасы. Ал атканда ушунчалык точно барып, каалаган баягы картадан же схемадан көргөзгөн точкасы туура ошол жерге тиет да, эч жаңылбай. Анан учуп жүргөндө, учуп баратканда бир 60-120 метр мындай аралыкта учат жердин үстүнөн. Эми ошол эле мындай салыштырып кетсек, ошол эле калибр менен. Калибр андан ылдыйраак болот дагы, бирок ошол калибрге караганда мунун өзгөчөлүгүнү баягы таамай тийгени. Анан дагы бир өзгөчөлүктөр баягы элдерде коомчулукта суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн 60-150 метр учса, анан тоолор бар, үйлөр бар, ошолор жок. Булар баягы GPS системада өзүнүн ошол ракетада компьютерлык система орноштурулганда, ошолордун бардыгы мындай аралап буйтап өтүп кете берет. Эч мындай препятствие да, мындай ага жол тобула албайт. Баягы кайсы жерди точкасын айтса, ошол жерге барып тиет. Мунун ушундай өзгөчөлүктөр бар ушул ракетанын. Томагавкты ракетаны берүү менен бирге жер үстүндө атуу үчүн анда жанагы Тихон деген өзүнчө бир неме бар, наземный установка бар да, ракета. Ошондон атып чыгарыш керек да. Бул дагы ошо менен кошо келет. Анан кошо келүү менен бирге ошол бул ракеталардын ичиндеги начинкалары канчалык деңгээлде бөлүнүп чыгып жарылат, канчалык ошол же атылган же жарылган жерлерде ошо адамдарга ошол разрушение же болбосо бузуп талкалоого канчалык деңгээлде мындай ущерб кылат. Анын бардыгы эки жактан ойлонуп атат да. Ошонун негизинде Украина эгерде 1600 километрлик аралыкта ата турган болсо, ал албетте Москва, Ленинград, Россиянын чоң шаарларына чейин жетип калышы мүмкүн. Бирок алар шаарларды, адамдарды атпаса да, жанагы стратегический чоң объектилер бар. Мисалы үчүн жана энергетический блоктор бар, нефтебазалар бар, анан жанагы заводдор бар. Ошолорду атуу менен бирге анын жанындагы ишкана, анын жанындагы үйлөр, анын жанындагы граждандык объектилер дагы абдан запкы жеп, же бузулуп, же талканып калса ким жооп берет? Кандай бул чоң согушка айланып кетпейби деген дагы божомолдор, ошону менен бирге пикирлер жаралып атат. Ошонун баардыгын ойлоп, эстеп, Трамп дагы кандайдыр бир деңгээлде мунун баардыгын же берсемби, же бербесемби деп өзүнчө бир саясий сууда оюнун жүргүзгөнү баарыбызга белгилүү болуп калды да. Трамп Зеленский менен жолугаар алдында 16 октябрда Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Трамп Украин президенти менен жолуккан күнү бул маалыматты өзү тастыктап, Путин менен Будапештте жолугууну пландап жатышканын билдирилген. Ал эми америкалык бир катар беделдүү басылмалар Путин согушту токтотуу үчүн Донбасстын калган бөлүгүн толугу менен өткөрүп берүү талабын кайрадан койгонун жазышкан. А бирок кийинчерээк Трамп өзү бул маалыматты төгүндөп, алар согуш талаасынын фронт сызыгында токтошу керектигин айтты. Meeting with President Zelensky. During that meeting, did you tell him he needed to cede all of the Donbass region to Russia? No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now, and the rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbass region? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. Путиндин көздөгөнү эмне?
Қазақстандық саясат талдоочу Димаш Альжанов Медиахабқа буларды айтып берди. Смотрите, задача у Путина достаточно простая. Он должен предотвратить поставки оружия в Украину. Он должен остановить принятие новых санкций со стороны Соединенных Штатов, которые серьезно действительно могут ударить по доходам Российской Федерации в свете продажи нефти отдельным странам типа Индии, Китая и так далее. И на данный момент со своими стратегическими задачами, к сожалению, Кремль и Путин справляются. И еще раз подчеркну, ввиду отсутствия четкой ясной стратегии со стороны Соединенных Штатов. То есть задача Путина не дать новые военные возможности или не расширить военные возможности со стороны Украины. Задача Путина также вяло вести наступательные действия без серьезного сопротивления со стороны Соединенных Штатов, без передачи вооружения со стороны Соединенных Штатов. То есть это является стратегическими задачами Путина. Другой вопрос – это все-таки вывести на повестку, как он уже и до этого обозначивал, передачу территории полностью Донецкой области, где находятся самые укрепленные районы Украины. То есть передача этих укрепрайонов открывает плацдарм для дальнейшего наступления. Поэтому в разговоре между Путиным и Трампом со стороны России было обозначено о том, что необходима передача этой территории в качестве уступа за незначительные уступки со стороны России на части Запорожской и Херсонской областей. Вот. Это стратегическая задача, и, как мы видим, на повестку выставлены важные для России вопросы, и, к сожалению, вопросы, которые действительно важны для Украины, со стороны Трампа не были обозначены. 23 октябрда Украинаның президенті Брюссельде өткен Европа биримдигинин лидерлеринин саммитинде Европа өлкөлөрүндө дагы томагавк ракеталары бар экенин белгилеп, ал өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр башталганын айтты. Если мы исходим из того, что важно для Украины, конечно, должен обсуждаться вопрос поставок вооружения, поставок новых систем защиты. Если вы смотрите, как методично ведутся удары со стороны России по энергосистеме Украины, с тем, чтобы парализовать ее производство внутри страны, и с тем, чтобы создать серьезное недовольство со стороны общества, да, то есть вызвать усталость, подавить сопротивление или поддержку со стороны общества. То есть поэтому, конечно, мы говорим о наращивании поставок как систем защиты, так и воздушных, так и систем нападения. Если же вы говорите в контексте Центральной Азии, что важно, здесь также важно понимать то, что агрессивные действия со стороны России, со стороны Кремля должны иметь определенную цену для Путина. Поэтому даже несмотря на то, что наши страны в некоторой степени являются союзниками Российской Федерации, помогают и экономике обходить санкции, важно, чтобы внутри нашего общества была все-таки правильная постановка вопроса относительно последствий, политических последствий, если Россия из этого конфликта, из этой войны выйдет победителем и сможет все-таки приобрести новые территории и создать условия для дальнейшего поглощения Украины. То есть эти темы важно обсуждать у нас для полного понимания. И не только хвататься за некие заявления, особенно со стороны Трампа, о необходимости скорого прекращения огня. То есть важно, как это все произойдет, а не когда это произойдет. Зеленскийдин айткандарына Путин көпкө күттүрбөй дароо жооп берди. Андан сырткары орус президенти Трамп менен телефондон эмнелерди сүйлөшкөнүнө дагы токтолду. В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить, и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился, и сказал, что с их стороны будут работать над подготовкой этой встречи, будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации, некоторых из них он назвал, а я сказал, что мы
после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны тоже объявим о том, кто будет работать с нашей стороны, с российской. Но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь Рубио. Ну, на этом мы порешили. Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением, президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем. Попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. 22 октябрда Дональд Трамп Ак үйдүн авал кабинетинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Путин менен Будапештте пландалган жолугушуу болбой турганын түз айткан жок. Бирок анын жыйынтыгына күмөн санап жатканын кыйытты. Анын айтымында ал убакытын текке кетиргиси келбейт жана пайдасыз жолугушууну каалабайт. Бул Трамптын Украинадагы согушту чечүү аракетиндеги дагы бир бурулуш болду. Өткөн жума Трамп Владимир Путин менен Будапештте жолугаарын анонс кылганда, Путинди согуштук аракеттерди токтотууга көндүрүп, учурдагы фронт линияларын бекитүүнү көздөп жатканын жарыя кылган. Анткени менен Будапешттеги жолугушуу белгисиз убакытка жылдырылганы АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Азырынча эки тарап качан, кандай шартта жолугушуу өткөрөт ачык бойдон калууда. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.